Урматтуу көрүүчүлөр, жалпы YouTube каналдын жана Instagram баракчабыздын активдүү катталуучулары, бизде дагы бир сонун жаңылыгыбыз бар. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле, жанымда бүгүн бактылуу инсан турат. Ошол бактылуу инсан өзү жөнүндө бир аз алгач өзүңүз жөнүндө тааныштыра кетсеңиз. Атым Султан, Ырысбеков Султан, өзүм Кочкордун уулу болом. Кочкордон Көлдө чоңойгом. Ошол кооперативге келип жазылып, очередибиз абдан тез келип, үй алып кубанып отурабыз. Ошол. Келечек кооперативин каяктан көрдүңүз деген? Муну дос балам интернеттен көрүптүр, анан YouTube'дан көрүптүр, анан мага айтты, ошол аркылуу билдим. Анан маалыматтарды ошо интернеттен эле алдык толук. Анан келип консультация алдык, ошо менен келип жазылдык. Ошо. Жазылдык деп калдыңыз. Канча суммага жазылдыңыз? Деги эле ушул акча тууралуу сүйлөшөлүк, канча баштапкы канча сом бердиңиз? Учурда үйүңүзгө ай сайын канча сом төлөйсүз деген? Келип консультация алып 1 миллион 700-гө өзүм жазылдым. 1 миллион 700-гө үй алдым, Пишпек районунан алдым. Айына 13.500-дөн төлөндү. 9 жылга бөлдүрдүк. Негизи 10 жылга чейин бөлдүрсө болот экен. Анан мүмкүнчүлүгүм жетип, 9 жылга бөлдүрүп 13.500-дөн бөлүндү. Ошону ай сайын төлөп атам, өзүм үйүмдө жашап. Ошол 1 миллион 700 миңге жазылдым деп атпайсызбы? Өзүңүз үстүнө сумма коштуңузбу же ошол суммага эле таптыңызбы? Жок, өзүм үстүнө коштум. 1 миллион 700 миң 20 миң доллар болот экен, азыркы курс менен эсептегенде. Үстүнө 5 миң доллар өзүм кошуп алдым. Ошондо 25 миң долларга Пишпектен үй алдым. Ошол алган үйүңүз тууралуу сүйлөшөлүк, эми ошол эң кульминационный жери, адамдардын көптөн күткөн көксөөсү десек дагы болот. Алган үйүңүз купулуңузга толдубу? Канча бөлмөлүү? Кандай өзүнүн кичине жакшы жактары бар экен? Эмне кемчиликтери бар экен үйүңүздө? Эми өзүм купулма толуп издеп жүрүп таап алган үйүм болду. Эми ар ким өзүнүкүн жамандабаса керек. Минус жактары жок. Кичинекей үйүм болсо дагы уютный, өзүмө жагат. Ошо Пишпек районунан алдым. Бардык шарты бар. Мен ошонусуна карадым, жана районго карадым. Шаарга жакын, жана центральный канализация, центральный газ. Үйүм 3 бөлмөлүү. Жаткан спальный, балдар үчүн бөлмөбүз, анан бир чакан кухнябыз бар. Анан ошол бардык шарттар менен. Өзүңүзгө кыскасы жакты. Абдан өзүбүзгө абдан жакты үй. Үйдү кимдер аркылуу алдыңыз? Рекламадан көрдүңүзбү же ушул келечек жардам бердиби? Келечектин дагы варианттары болду. Аларды карадым, бирок өзүмө купулма толгон үй интернеттен карап эле таптым. Өзүм барып таап, ээси менен өзүм сүйлөшүп эле, ушундай кооператив менен алып атам деп эле өзүм таап алдым. Интернеттен таптым үйдө. Сизге ушул келечекте эң кыйынчылык жараткан кайсыл этаптар болду? Үй сатып алуудабы, үй издөөдөбү же акча жактанбы? Кайсыл жактан мен алдыңыз? Кыйналган деле болгон жок. Бул келечек тараптан эч кандай кыйналуу болгон жок. Болгону менде көйгөй болду. Ал үйлөрдү тапканда үйлөрдүн ээлери баягы түшүнбөстүк кылат экен. Бул жака биринчи оформить этип туруп, анан акчасын колуна беребиз десек элек, анча-мынча клиенттер качып атышты. Жок, биринчи акчаны бергиле, коркуу сезими болот окшойт аларда. Биринчи акчаны бергиле, андан кийин анан документ өкүп беребиз деп. Ошондуп мен бир жактырган үйүмдү ала албай калдым. Анын ээси менен келише албай койдук. Анан дагы эмне кемчилиги болду? Үйдүн документи баары туура болуш керек экен. Азыркы мен алган үйдүн кызыл китеби жок болчу экен. Анан кызыл китебин жазатууга туура келди. Ошону бир аз күтүп калдык. Бияк 1 ай убакыт берет экен. 1 айдын ичинде таап алышым керек экен. Мен ошол үйдүн кызыл китеби жок болгондук себебинен бир аз убакыт өтүп калды. Бир жума кечигип анан алып калдык. Андан башка эч кандай деле маселе жаралган жок. Чоң рахмат. Эми ошол алган үйүңүздө жалаң жакшылыктар болсун деген биздин келечектен эң аруу тилеги бар. Кудайым буйруса ак жолтоо үйлөрдөн болсун, үйүңүздөрдө жалаң бысымылда дегенде эң жакшы күндөр, үй той кылып, кубанычыңыздарды ушундай эл арасына бөлүшүп, биздин компания тууралуу дагы кененирээк маалымат берип, ишенбеген адамдарга кичине баш көз болуп айтып, ушинтип далилдеп берип койсоңуз, бул биздин келечек компания үчүн чоң жардам берген болосуз. Дагы бир жолу чоң рахмат бар болуңуз.